Бул маселе намаз окуу боюнча чындыгында ушул жерден мынагы ыйык деп айтабызбы, касиет деп айтабыз, байтор берекелүү студиядан олтуруп мен айткым келет, урматтуу бир тууганым. Мынагу бардык аскер кызматкерлерине, ошондой эле бардык жол башчылар, аскер башчыларга ошол айта турган нерсе, ошол намаз окуган кызматкерлерден дайыма жакшылык келет. Булар арак ичпейт, булар деген кыянат кылбайт, булар деген алдабайт. Ошондуктан ошолорго уруксат берсек жакшы болот. Анткени негизи эле биздин Кыргызстанда намаз окугандарга мындай мүмкүнчүлүк жаратпай койгон, мүмкүнчүлүк бербей койгон учурлар өтө аз. Биздеги бул эркиндиктин шарапаты, мен ойлойм, мына ушул дагы мындан дагы көркүнө чыгат деген мен чындыгында пикирдемин. Эгерде кимдир бирөө намазга каршылык көрсөткөн болсо, анда бул адам туура эмес иш кылган болот. Жана Кудайдын астында мындай бир күнөөгө батып, Кудайдын каарына калып, үйүнө, бала чакасына, бир көзүнө бале көрүнүшү мүмкүн. Кудайым сактасын, мындан Кудайым сактасын. Анан эми намаз окуп аткандарда бир жол аскерде жүргөндө созулуп, жанагы табарак ясын окуп отуруп албастан, ошол эгерде шашылыш болсо парызын эле окуп, болбосо сүннөтүн кошулуп окуп, анан зикирлерин басып жүрүп кылса боло берет. Анан жалкоолук кылып, ошол намаздын эсебин эс алып алайын деп, нары басып, тараталып, бери басып жүрүп эле убакыт өткөрүп жиберсе, анда бул болбой калат албетте. Анан жанагыда имамдын казасы бар болсо, имам көчсө боло берет. Анткени имамдардын периште болушу шарт эмес, күнөөкөр эмес болушу шарт эмес. Фасык адамдардын имам болгону деле дурус, шарият боюнча зыяны тийбейт иншалла. Анан эми армияга жаш балдарды барбай коюп атканда чындыгында бул туура эмес көрүнүш. Мына жөөттөрдө Америкада аялдар дагы барат, урматтуу бир тууганым. Анан биздеги азыр жакшы бир самалык болуп калды. Мынагы мамлекеттик кызматка, армияга барбагандар жумушка албай турган. Бул өтө жакшы маселе. Ошондуктан мен айтат элем, ар бир жигитке ата мекенди коргоо, милдет, ыймандан болуп эсептелет. Мекенди сүй, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн колдон келишинче барыш керек. Анан ошол аскер кызматкерлери дагы сиз айткандай дедовщина жанагыда жоюлуп калды деп атасыз. Бул абдан жакшы сүйүнүч кабар. Анан ошону дагы сактап калганга аракет кылып, ошол аскерге баруу, ошол адамдар, балдар үчүн бир мындай бренд жумуш катары болуп калыш керек да. Аскерге барган адам мына ушундай касиетке ээ болот деп туруш керек. Мисалы үчүн Финляндиянын мисалында ошол жердегилер аскерде аябай жаман болуп турган, бирок аскерден баштап оңдогондагы ар бир эр жигит аскерге бармайынча өзүн толук кандуу эр жигит сезбегенде, аскерге барган адам чыныгы жентельмен, чыныгы мырзалык бир каада салтты көтөрүп, өзү менен бирге жака саппак болуп койгон бир мырза жигитке айланып келе тургандыгын ишке ашырышкан. Ошондой эле биздин кыргыз армиясы дагы ошол 2 жыл убакыт бекер кетпес, ошол жерден окуп, үйрөнүп, китеп окуганды, тишин тазалап жууганды, өтүгүн тазалаганды, кийими тиктөгөндү, айылдарга кандай мамиле кылганды, ошондой эле динин дагы үйрөнүп келе турган, өзүнчө бир мындай бир университетке айлана турган деңгээлге жетип ала турган болсок, анда ошондон биз урматтуу бир туугандар жыргаган болот элек. Болбосо биздин бардык эле жигиттер мектептерде 10 жыл окуп тарбия албай калгандары бар. Кээде жакшы эле бир жигиттердин жанына барсаң, оозу буркурап сасып аткан болот, колтугу сасып аткан болот, кокустан бутун жесе буту сасып атып, мурдун жарылып кетейин дейт да. Анан булар эмне үйрөнгөн эмеспи? Бир 2 сомдук кир самон өтө кымбат болуп кеткен, эмне деген сөз жеп атканын карасаң, 50 сомдук тамак аш кола ичет, бирок тиги бутун жууп койбойт да. Демек буларда маданият жетишсиз деген сөз болот. Кийимгече кандай кийимди кийиш керек, кандай түскө айкалыш керек, жана башка коомдук транспортто жүрүү эрежеси. Бир жолу мынагы ак үйдүн астында жанагы Атамбаевдин сүрөтү илинип турбадыбы, жанагы флагтардын жанында. Ошол жерде китепкана раритет. Китепканада чыгып кетип атсам, бир бала, айылдык бала, шаардык айылдык эле болуш керек. Анан ошол мен да айылдык баламын, жигитмен, мына ошол жерде машинесин коюп, анан кийин машинесинен чыгып, анан аркасын ачып, жана капот багажды. Ошол жерге турсасы калганга чейин, турса менен калды, ич кийим менен чечинди, бардыгын таштап, анан кайра кийимин алганы машинанын тегерегин басып жүрөт да, биздин ак үйдүн астында ошентет. Барып тепкиле уруп калгым келди, бирок мындай бир негедир ошого колум барбады, урматтуу бир тууган. Бул деген коомдук жайда өзүн алып жүрүү маданияты. Кээ бирөө түкүрүнүп аткан, кээ бирөө буттарын тырмап аткан, кээ бирөө оозу чисин очуттанып, кээ бирөө тамеки сасып жүрүп аткандар бар. Демек армия ушуну бизге бере турган бир мектеп болуш керек. Жогорку окуучу окуй албай калышы мүмкүн, бирок армияга сөзсүз түрдө барыш керек. Ошол жерден мындай бир мырзалык касиетке ээ болуп келе тургандай армияга жетише турган болсок, чындыгында биз ошол бактылуу болгон болор элек, урматтуу бир тууганым. Мен бул боюнча атайын бир макала жазганга азыр ниет кылдым. Насип кылса жазып, ошону жайылтабыз, балким ошол аркылуу дагы ушул өксүктү толтурууга аракет кылабыз деген үмүттөмүн.